Бул мүнөттөрдө жакыныраак келиңиздер дейбиз. Жөн гана чыкпастан жагымдуу маанай тартуулап бизге келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн ырлардын мыкты аткаруучусу Замир Арыкбаев кол чабуулар менен сиздерге. Билеп чыңыз. Кол чабуулар болсун. Келиңиз эми мында, келиңиз. Сиз өзгөчө сону билейт деп атайын өзүңүздүн музыкаңыз менен билеп да салалы дегенбиз да. Эми эл алдында бийлебей жүрөм. Бирок өзүнчө бийлегенден билбейм эми кандай. Өзүнчө ким менен бийлейт? Жалгыз эле күзгү кыйшаңдап көрөм да. Кандай болот экен меники депчи анан. Анан кайра өзүмдөн өзүм уялып кетип анан кой. Замир Арыкбаев желине койбойсуң депчи. Көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Келиңиз эл менен учурашабыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу жалпы кыргыз элим. Музыка каналынын жана ошондой эле анын ичинде Сону шоу долбоорунун көрөрмандары, жалпы жамааты кандайсыздар? Сонуңуз өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Качан жаңыралар менен кубандырасыз деп мен дагы элдин катарында суроону берейинчи. Бар. Бар, азыр деген быйыл жакшы ырлар чыгып атат. Кудай буйрса. Азыр катары менен уже турат. Даяр турат. Эми мына сведёнка бүтүп калды. Быйыл жаңы жылдан бери жакшы ырларды илхомдор Кудай буйрса жакшы быйыл. Жакшы келе аткан экен илхом. Жакшы ырлар Кудай буйрса. Иши көбүрөөк ырлар болот да быйыл. Кайсыл тематикадагы ырлар, кандай ырлар болот кезекте күтүп турган? Ар кандай темада, студенттик күндөргө арналган темада, сүйүү, шылып, негизги махабат темасы да негизгиси. Ошондой болот Кудай буйрса. Негизи эле ыр тематикасы жөнүндө сөз болуп калды. Анан ыр тандоодо көбүнчө сиз эмнеге көңүл бурасыз? Анын аранжировкасы же болбосо музыкасы мыкты болуш керекпи же сөзүбү? Баары төп келиш керек. Ырдын мазмуну, ыргактары анан ошол эки мындай карасаң жакшы ыр, бирок жүрөгүңө жакпашы мүмкүн да. Ар биринин табити бар да. Анан мен өзүмдүн жаккан ырды ырдагым келет да, өзүмдүн жүрөгүм менен ырдагым келет ошолда. Эгерде жүрөгүң отурбаса, ырдасаң болот эми. Бирок баары бир өзүнүн мындай максатына жетпейт да. Негизи эл чогулган жерлерде сизди кайсыл ырыңыз менен сурана беришет да, баягы башка ырлар чыгып атса деле дайыма бир ырды ушул эле ырдачы деп сурана берген ырлар болот го. Эми бар ырлар негизи Кудача кызды суранып калышат, чоң эркин кичинекейим, даткайым, суранам кетпесеңиз, ушул сыяктуу ырларды көбүрөөк суранышат. Жакшылыктар Гүл карындаш деген чыгармаларды. Негизи сиздин жогоруда эфирдин сырткары дагы айтып өткөнбүз, эң алгачкы чыгаргандарыңыз Көлдүк карындаш деп аталат. Бирок көпчүлүк элдер негедир Кудача кыз деп ойлошот, Кудача кыз эми жарылган ыр да бул. Тушо кескен ырым ал Көлдүк карындаш болгон да. Ошол ыр менен кандайдыр бир деңгээлде элдер таанып, жаңы чыгып аткан бала турбайбы деп кабыл алса, Кудача кыз менен бизди баягы жумурай журт кабыл алгандан дагы мындай кандайдыр бир өздөрүнүн көкүрөгүнө мындай өйдөрөөк коюп мындай эме кылышты да баягы. Өздөрү жылдызга айландырып дегендейчи. Ошондой болду да, бизге кадыр бар алып келди. Бизди жумурай журтка толук таанытты. Элдин жүрөгүнөн ошо терең баягы орун алса, ошондой болот экен да негизи. Терең орун алыш керек экен. Эң сонун болду. Жогоруда айтып калгандай эле сиздин алгачкы кадамдарыңыз, алгачкы ырлар жөнүндө сөз болуп атат. Анан биз Кудача кыздын тарыхын дагы сурабай койбосок болбойт. Келиңиз ошол туурасында кененирээк. Кандайча, эмне себептен Султан мырза менен биргеликте ырдап калдыңыз? Бул ырдын жазылышы жана башка. Мен ыр жазчумун, бирок мындай ырдардан да издечимин да, жакшы ырлар болсо аткарсам деп. Анан кийин Султанды ошол кезде мен университетти, Кыргызстаны университетин бүтүп барган бала экенмин да. Консерваторияга тапшырып баргам, 1-подкурска. Ошондо бир бала домбурасын көтөрүп алып, ойноктогон жаш, жаңы эле көрсө мектепти бүтүп келген бала экен да. Султан Садырали. Ошол бала бир кыздар менен өтүп калчу да, бир Сиз анда канча делеңиз? Мен анда бир 21, 22. Сиз деле жап жаш. 23. Жо 23 жашта экенмин да. А Султан
17 ошондой бала экен, 18-деги бала экен да. Дайым эле бир 2 кыз менен мында өтөт, 3 кыз менен бияка өтөт. Домбырасын да көтөрүп алат, жылаңач домбыраны көтөрүп алат да. Футлярда эмес, биягана мында гитара көтөргөндө опунтуп көтөрүп алат анан. Ушул бала эмне? Мындай барат эле парк бар го консерваториянын жанында. Ошо бул бияна отура калып ырдап калышат. Өтүп барат консерваториянын бир бурчунда отуруп, дагы ырдап калышат. Ушундай болгон бала. Анан ошондон таанып калгам. Анан бир күнү жолугуп эметип калсак да, Бороки деген Көлдүк карындаш менен Дауриян ырдайт да бала деп мени тааныйт экен. Дауриян ырдаган бала тиги деп, Замир деген бала да деп. Аябай шустрый бала анан. Анан ошондон таанышып калганбыз ошентип. Анан кийин бир күнү ошол консерваториянын жатаканасына барып балдарга баргам. Барсам ошол бир комнатада ошол мындай анда ал кезде деген азыркыдай интернет жок. Facebook жок. Instagram деген жок. Мындай унчалык болгон магнитофонго, кара магнитофон кассета салып ошондой болчу да. Эме кассета менен укчубуз. Анан кассета менен түрүп угуп атышыптыр. Анын арасынан ырларды коюп атат. Дагы казак ырлары бар, тияк ырлары бар, бияк ырлары бар. Анан бир кезде минус жаңырып калды. Мындай сапаты начар да. Үнүн гулштеп салыптыр да көрсөчү. Такыр үнү жок. Анан ошондо сапаты бузулуп калат экен, көңүлдөп калат экен. Бирок ошондой болсо дагы аябай жакшы куулуп атат да. Жири жиң 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 деп аябай сон деп ушундай ооруп каласың го дейчи. Болду дедим де, Султан Бороки эмне деген ыр десем, Кудаша дедим. Анын сөзүн билесиң же, билбейм ошо. Болады, бирдеме тамашамыз деп бирдеме деп айтты да, припев. Болду дедим дагы анан. Мен сөзүн жазып келейин анда, дуэт ырдабайт десе, болду байке деди. Сразу макул болду анан. Мен ошо жүрүп кандай кылып жазсам деп жүргөндөн кийин эле бир малда эле ошол илхом келип калды. Мен түнкүсүн көп ойлончумун да, ошо чыгармачылык менен күтчүмүн. Чыгармачыл адамдар ошондой го, түндү баары тынчыйт ошондо анан кулакка шыбыраса экен депчи. Деп тыңшап ошондо күтчүбүз да ошо илхомду, жана ошол кезде ошондой анан ручка кагаз алып алып жаткам, бир кезден кийин ошо келе баштады уйкашып. Анан тура калды, чик жазып 4 куплет түшүп калды. Анан эртеси эле алып барып Султанга айтсам, "О" деп анан кийин аябай сүйүнүп, "Болду анда жаздыралы Борокинин үстүнөн" эле дейт. Бул болбойт. Жанагы гулштетилген минусовканын үстүнөн эле шашма экен аябайчы. Мен да шашмамын да бирок менден да шашма экен да. Анан болбойт да, анан экөөбүз Мирлан Ниязов деген аранжировщик бар болчу. Азыр деле бар, жакшы зат. Анан алга барсак да, ал да аябай жактырды да. Болду деп туруп, ал да ушундай шымаланып кирип, ал да ушундай эме менен жазды да, аябай энергия мененчи. Биз да ошондой энергия менен бардык. Алар да ушундай энергия менен жазып берди. Анан биякта Нурдин байке бар го бияк. Жаңыдан баштаганда Нурдин байке дагы үчөөбүз чогулуп чоң энергия менен келдик. Борокин көрсөңүз деп алып. Ошентип анан жаздык, ал киши да Нурдин байке да ушундай эме менен жазды, жакшы көрөм. Анан чыкты, анан кийин тараттык радиолорго. Тараткандан кийин эле жок, чыкпайт. Бүтүп атасыздар. Борокин укмуш кетет деп атабыз да. Кыргызстанды жарат. Чында эле ишенип турабыз да, бирок жок да. 1 жыл өттү, 10 мүнөт өттү, жок. Анан унутуп калышыптыр радиодогулар. Кандай унутуп калды? Мындай бергенбиз, эми жаш балдар депчи, баягы таанымал эмеспиз да. Ырларды алып келип бере беришет да. Анан кийин алып коюп унутуп калыптыр да. Анан кайра жанын койбой барып тытмалап. Биз ырызды алып барбадык беле, ошол экени берип койсоң, деп анан кийин алар беришти. Анан кийин ошондон баштап анан кийин укмуш жөн эле тытып атат. Ошондо сиздер күткөн бум канча күндөн кийин болду? Биз ошо барып эме кылгандан кийин алар эстеп койгондон баштап эле кетти. Койгондон күндөн баштап, радиолор бергенден күндөн баштап анан кийин аябай эме болду да. Анан кийин эле ошол. Ойлонуп кайсың? Мен айтсам, мен айтпай эле койсом мейли деп койдум. Ошентип ырдадык. Анан Султан экөөбүз ошол кудача кызды ырдайбыз, анан өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен болду. Алектен эмес, экөөбүз баягы группа болбойбуз деп сүйлөшкөнбүз да. Өз алдынча кетебиз. Анан ал киши Султан бияктан продюсер эме кылды, иштешип кетти. Баягы мен болсо продюсер жок чыккам, өзүм аракет кылып баягы эметип анан бияктагы продюсерлердин баары тең ошо сен эми өзүң аракет кылып жүргөн баласың деп өздөрү мындай жардам берип, рахмат баарыначы. Ошол кезде ошондой кылып жардам беришти. Ошонун элдин жардамы менен, бияктагы УТРКнын жардамы менен, радио телевидениялардын жардамы менен анан ушундай жакшы бир ийгиликтерге жетиштик. Сонун чындыгында экөөңүздөрдүн тең чыныгы жылдыз кылган Ак Жолтой ыр десек да жаңы керек. Ооба.
туура. Сизге даярдаган биздин кыскача блиц суроолорубуз бар. Бул суроолорго тез жооп беришиңиз керек. Анан кийин жооп бергенден кийин аркасынан талкуулайлы. Баштайын. Анда мыкты ырчы кандай сапаттарга ээ болушу керек? Биринчи үнү болуш керек. Жакшы үнү болуш керек. Жакшы аткаруучулук чебери болуш керек. Анан ыр тандоодо өзү дагы жакшы тандаш керек. Табит болуш керек деп ойлойм. Анан адамгерчилик, адамдык сапаттын баардыгы камтылыш керек деп ойлойм. Сон? Эң жакшы. Тойдо эң көп ырдалган ырыңыз? Эң көп ырдалган ырлардын Кудача кыз, Акмаржан, Чоңой берген кичинекейим, эме Керме каш, Суранам кетпесеңиз, Даткайын, дагы кайсылар Бардыгы бар, көп эле. Кийинкиси? Жашоодо баардык нерсени жасап көрүш керек деп айтып коюшат го негизи. Анан сиздин жашоодо такыр жасабайм деген нерсеңиз барбы? Жок, бул нерсени такыр мен алысмын деген. Бул мен үчүн эмес дегендей. Эстеп көрүш керек, эстегиче убакыт кетип калат го дейм. Ойлонуп атпайсызбы? Ойлонуп чыктым. Кийинки суроого өтөлөлү. Тойдон алган эң көп гонорарыңыз канча сом болду эле? Жана качан болгон? Ооба. Балким евро, доллар. Билбейм. Кандай жок? Биз андай жок калабы? Эстей албай атам, билбейм. Эми сом кол Болжол береки түрдө жок. сом менен канча сом болгон? Макул, анда эң азы деген канча? Бекер. Эми бекерден кичине жогорураак дегенде көп. Эми ар кандай май куюп койгула деп баягы берип калышат. Туугандарыкына барасың дегендей. Баягы ырымдап май куюп кой дегенде болот да кичине. Эми эң Жөн эле барасың да аяка чейин кээ бир бекер эле барасың, бирок май куюп кой деп беришет да. Бирөөсү майга берсе азыраагы, демек. Жөн эле да эми. Көбүрөөгү демек бир унаалык болушу мүмкүн экен да. Ой, ким билет ай. Бир унаалык. Жанда эмеспи? Жак. Бир унаалык болсоң да. Жарым. Айдан ай. Жарым унаалык макул. 4төн 1 бөлүгү. Такыр эле айтпайм деп болушунча катып отурат окшойсуз. Макул, анда кийинкисине өтөлүчү. Сизге эң жакпаган суроо. Жогорудагы суроо деп койбойсузбу? Эмне көрүнбөй калдың дейт го. Не көрмөй калдың Эмне деп. көрүнбөй калдың. Эмне деп жооп бересиң? Жүрөбүз дейм. Болду. Бүтөт ошо менен. Жүрөбүз. Балким сиздер көрбөй атасыңар телевиденияларды, балким интернетти издесеңер табасыңар деп коем. Кудача кыз же болбосо жаным сени бага берем. Кайсы ыр сиз үчүн? Тандайт элеңиз. Өкөн тең андайм? Жок, өкөн бирөөсү. Кайсынысы жүрөгүңүзгө жакыныраак? Өкө тең? Бирөөсү кичине жакыныраак, бирөөсү бир аз алысыраак. Жок. Баары тең балдарыңды. Эки баламды бирдей көрөм дебейсизби? Макул, анда кийинкиси. Жашырчыларга өзүңүздү үлгү катары эсептейсизби? Андай деле билбейм. Антип ойлонбоп турмун да, үлгү болуп атамбычы, болбой атаман жагын ойлонуп көрбөп турмун. Үлгү болчу сапаттарыңыз бар да бирок. Болушу мүмкүн, мүмкүн. Бардык суроолорду билбейм деп. Акырын. Атактуулуктун эң туу чокусу болгон жылдар кайсы жылдар эле? Аябай популярдуу болуп аткан учур. Чыккандан баштап да ошо. Болду ошо. Кайсы жылдар аралыгы ошо? Ошол 2005-тен баштап да ошо. Ошол боюнча эле сактап келатасыз. 2005-те баштап таанылып калгандан кийин ошол таанып калган адам болду, унутпайт турбайбы. Болду ошол боюнча эле кетет экен. Ошол учурда жылдыз оорусу менен ооругансызбы? Бир аз. Кандай экен ал? Айтып бериңизчи, кандай экен? Кичине чүчкүрүп дегендей жиберет. Грипп сыяктуу болуптум да. Бир аз өтүп кетет, э? Бир аз катты жогоруп жатып калган жоктум да баягы. Өтүп кеттим дароо эле. Кичине мындай тезирээк сакайып эметкенге аракет кылып мындай кой ооруп баратат экенмин деп мына дары иче каласыңбы? Ошондой болду да. Кой ооруп такыр ооруп калып жүрбөйүн деп. Сонун экен. Сиз тарапка айтылган эң сонун комплимент айымдар тарабынан. Эсте калган комплимент айымдар тарабынан айтылган эсте калган комплимент эмне болду эле? Билбейм деңиз. Так. Кандай болду эле? Бир жерде тип тургам биякты карап. Анан буякта бир аялдар турганда, бир менден бир аз улураакчы. Бирок кичине баягы кызурак экен, аябай шатыра шатпан өздөрүнчө каткырышпан, мен буякта ким бирөөнү күтүп аткам да.
анан мынтеле мындай бир карасам эле бирөөсү карап туруп сен Замирсиңби деди да. Анан ооба десем ошондой сени эмеңин оозуңан тааныдым дейт го мындай капталып турганда оозуң мындай дейт ошо оозуңан капталып турганда мен оозуңан таанып калдым дейт. Жана көп алгачкы клиптериңизде биринчи башкы бетине обложкасы деп коет го азырча айтканда. Ошондо сиздин бул капталды караган сүрөтүңүз коюлган экен да, балким ошондо эмеспи? Билбейм ушул кандай же мындай капталып турганда мындай монуп турабы оозум билбейм ушул. Дагы бир жакшы жаңы маалыматка күбө болдук. Кайсыларыңызды кайталап ырдаганда нечте жабайсыз? Негизи ырларда мындай эс алдырасың да баары бир. Тажабайм деген болбойт, тажайсың. Анан бирок ортодо эс алдырасың, анан бирок кайра ырдайсың да ушундай. Баардык ырларды ошентсе болот, кайра ырдаса болот, бирок эс алдырыш керек. Кечик ырдай берсең, организм мындай эметип калат да. Мындай кайра тээп калат да. Бул өзүнүн көкүрөгү мындай эметпей калат. Ал ыр менен болгон реакция жоголуп кетет да. Байланыш жок болуп кетет экен да. Байланышта жок болуп кетет, анан мындай көңүлүңө тийгендей болуп калат да, кечик ырдай берсеңчи. Ошон үчүн эс алдырасың да. Эс алдырасың. Сиз менен азыр суралбай калгандагы суроолоруңуз калып калды. Аларды кийинкисинде берели, өзгөчө бийкечтердин кызыктырган нерсеси болсо керек. Азыр болсо сизди сахнага узаталы дароо эле мукамды үнүңүз укканга. Мейли. Келиңиз сизди сахнага узаталы, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бириңиздерди экранга жакыныраак чакыралы, себеби Замир Арыкбаевдин аткаруусундагы сонун бир чыгармага күбө болмокчубуз. Барыбыз сонун бир музыкалык чыгармадан рахат алууга даярбыз, Көңүлүңүздү буралы. Sağınmıştım butağında, elesindi vurma kısamında. Kara gözüm köründey kayda gittin, özün bolçu canırken kucağında. Kara gözüm köründey kayda gittin, özün bolçu canırken kucağında. Kaynasın sen aşığın, sen izledin yaşadın, tuttundu karашın, senin sırlı zatındı, engsedin go. Tağından ak marjan, tağından ak marjan talaşıdır. Muzdaq şamal çaşlarımdı tarağan söy, şerik bolup seni birge samagan söy. Kıyaldanıp terin oyga batıp getsem, alsızdara kayarlap karagan söy. Kıyaldanıp terin oyga batıp getsem, alsızdara kayarlap karagan söy. Kaynasın sen aşığın, sen izledin yaşadın, tuttundu karашın, senin sırlı zatındı, engsedin go. Tağından da ak marjan, tağından da ak marjan talaşıdır. Tulparımның төрт туяғы тойлап келет, sen деп соққан жүрегім сыздап келет. Сағармаған қызыл гүлім құржуынымда, солыған сыбалдағы қинап келет. Сағармаған қызыл гүлім құржуынымда, солыған сыбалдағы қинап келет. Қайдасың сен ашығын, sen izledin yaşadın, tuttundu karашın, senin sırlı zatındı, engsedin go. Tağından da ak marjan, tağından da ak marjan talaşıdır. Kaydasın sen aşığım, sen izledin yaşadım, tosusunday taşıdan men жүрөгүмө толуп кетти сагынычым. Таң сүргүндө толкуган, таң сүргүндө толкуган деңиз белең.
баракелде сиздин ар бир ырыңызды биз чын жүрөктөн угууга даярбыз. Дагы да болсо биздин эшегибиз сиз үчүн ачык. Келип туруңуз. Чоң рахмат айталы өзгөчө сонун эфир үчүн. Ушундай сонун нотада бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кунагыңыздарда болгон Айзада жана Алиман болдук. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.